Жайында жетиштүү деңгээлде суу ичүү өтө маанилүү. Жайында сууну туура ичиңиздер керек. Эң алгачкысы бул 1 килограмм салмакка 30 же болбосо 40 мл суу ичилиши керек. Өзгөчө кош бойлуу же болбосо жанагындай бала эмизген аялдарга көбүрөөк суу ичүү тарап кылынат. Аларда 2,5 литрге чейин же болбосо ошо 2,5 литрдин айланасында ичүү керек. Ал эми спортсмендер болсо 2,5-3 литрге чейин ичиши мүмкүн. Жана 6 жаштан жогорку балдар болсо 1 литр 200 мл же болбосо 1,5 литрге чейин жалпы суулар ошончолук ичилиши керек. Жана сууну ичип жатканда дароо жарым литрден көп суу ичкен болбойт. Ошондой эле тамактан кийин суу ичкен болбойт, себеби тамак сиңирүү начарлайт. Жана тамактан сиз 30 минуттан мурда суу иче турган болсоңуз, тескерисинче тамак сиңирүүгө жардам берет. Эртең менен 1 стакан жылуу суу иче турган болсоңуз, бул ичегилердин иштөөсүн жакшыртат, тамак сиңирүүгө дайындайт. Андан кийинкиси жатаардан 1,5 саат мурун уктаардан суу иче турган болсоңуз, кан айланууну жакшыртат. Жана суу ичип жатканда лимон кошулган суу ичсеңиз болот, же болбосо ар кандай пайдалуу чайлардан демдеп ичсеңиз болот. Жана ошондой эле кургатылган жемиштерден компот жасап ичсеңиз болот, же болбосо азыркы бышкан жемиштерден деле шире чыгарып ичсеңиз болот. Жана минералдык сууларды да ичсеңиз болот. Мисалга окшогон боржомиге окшогондордон. Жана суу ичип жатканда ушул эрежелерге маани берип, так аткара турган болсоңуз, сиздин денеңиз картайбайт, клеткаларыңыздын баардыгы тең жакшы иштейт. Ошондой эле ичегилериңиз жакшы иштейт. Бөйрөгүңүздүн иштөө функциясы жакшы болот. Жүрөгүңүздүн же болбосо кан айлануу жакшы жүрөт. Ал эми суу жетишсиз болсо, тескерисинче жүрөккө күч келип, кан басым жогорулап же төмөндөп кетиши мүмкүн. Мээнин иштөөсү жакшырат сууну жакшы ичкенде. Ал эми суу жетишсиз болгондо мээ начар иштей баштайт. Жана эркектерде сууну жакшы ичкенде уруктуктун сапаты жакшырат. Ошондуктан сиздер ар бириңиздер сууну жетиштүү деңгээлде ичиңиздер керек. Жана айта кете турган нерсе, газдалган суусундуктар, энергетиктер, кара чай же болбосо ошондой таттуу шире болгон жасалма суусундуктарды ичкен сунушталбайт. Андай нерселерден алысыраак болушуңуздар керек. Алар тескерисинче зыян алып келет. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга туура кам көрүңүздөр. Сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыздар, биз аларга жооп беребиз.